Жолдон почти машина деле айдабыз келбей калды. Айланып тияк менен айдайбыз. Биякта жол жок, тияк менен айдап. Ошо почти жол жарабай калды, жасаш керек. Жолдун аягына чейин алып барып көрсөтүп берейин. Карачы, машина жүрүшү өтө кыйын бул жакта. Бул бузулганына мен билгенден бир 7-8 жыл болуп калды. Анан жаз күз ушу көчөдө таласпайды, 7-ушактагы жашаган балдар бүт жаз күз өзүнүн чөнтөгүнөн ушундай кум алып келип, колдон келишинче убактылуу жасап атабыз. Абалы өтө оор. Машина айдап өтмөктүгүн жол бассаң бүтүн кайрылып. Таласпайдагы канчадан адамдар бул жака катташат баардыгычы. Анан азыр баардыгын эле токтоп сурасаңыздар бүт эле ыйлап аткандар. Тытылган жолдор, өңү өчкөн жол белгилери, кофе төгүлмөк тургай башың чайкалган, машинанын ичагы карыны чайкалган, ходовой талкаланган эң чоң көчөлөрдүн бири. Амансыздарбы достор, бүгүн биз Токтогул шаарынын эң башкы көчөлөрү, Кыргызстан көчөсүндө турабыз. Мына жол көйгөйү баарын жүрөгүн оорутtu. Күн сайма кайрылуулар болуп атат. Ошонун жыйынтыгы менен бүгүн биз ушул көчөнү толук чагылдырабыз. Ассалому алейкум, Эрлан мырза. Амансызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Дароо эле кызуу талкууга өтсөк. Мына бул Токтогул шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде турабыз, эң чоң көчө, маанилүү. Анан бул эми көчө боюнча көп адам кайрылды. Бүгүн дагы ушул зарлап, ыйлап чакырып атат да. Алардын бири сиз болдуңуз. Айтсаңыз бул бүгүнкү жолдун абалын, сиз айдоочу катары кандай маселени ким аркылуу чечиш керек, жана муну чечүү жолдорун айтып берсеңиз. Мына жалпы бул сиздин сөзүңүз, мен элдин сөзү деп эсептейм да. Ооба, болот мырза, мен дагы ошо сизге кайрылгандын себеби бул жакта жашоочулардын үнүн сиздин каналыңыз аркылуу, сиз аркылуу өйдө жактагыларга жеткиргим келип турат да. Токтогул шаарынын узун бир чоң көчөлөрүнүн бири да. Бул жак менен таласпайдагы канчадан адамдар бул жака катташат баардыгычы. Анан азыр баардыгын эле токтоп сурасаңыздар бүт эле ыйлап аткандар. Аябай элдер кыйынчылыкта. Анан бул жолду айтып атышат, такыр көңүл бурулбайт дейт. Такыр таласпайдын жашоочулары өздөрү шагыл төгүп, өздөрү ямаларды бүтөп, өздөрү ушундай тиричилигин өткөрүшөт экен да. Анан ушуга бир мэрия тараптанбы, же акимчилик тараптанбы бир көңүл буруп коюшса. Эмнеге жаза албай турат, эмне себеп менен элге да түшүндүрүп берип койсо жакшы болмок экен. Себеп аябай көп жерлерден угуп атабыз. Дайым ушул жол жөнүндө сөз болот да. Качан жазайсыңар, бизге жаза бергиле деп, ага жооп берген эч ким жок. Анан ошо сиздин видеоңузду көрүп, азыр сиздин немеңиз аркылуу көрүп, Чечүү жолдорун издейт. Чечүү жолдорун издеп келип, чогулуш кылабы, элге түшүндүрүп берип коелу деген үмүтүбүз бар. Бул боюнча сиздер ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу органына, мисалы мэрге, акимге, эми алар деле бул жолдо жүрөт да. Ошолорго бир кабар бергенге мүмкүнчүлүктөр болгон жокпу? Же сиз билбейсизби, кимдир бирөөлөр кайрылгандыр бул маселени чечүү боюнча? Кайрылгандар болуптур, мен тасына билем, кайрылгандар болуптур, бирок бир таза сууну чуркоо кылышканбы, 4-5 жылдан бери ушул абалда жатат. Таза суу дагы келгенче дагы бир 2-3 жыл өтүшү мүмкүн. 2-3 жылда элдин жашоосуна кыйынчылык алып келип атат да. Бул башкалар талкаланып атат, ретинде өтөм. Анда азыр мүмкүн болсо баштан аягына чейин канча километр? Сиздин тууганыңыздын үйүнө чейин бир атайын автоунаа менен текшерип көрбөйлү? Мүмкүн ходоюңуз жарылып калса, ошол жерден эми жасалма эмес да. Мүмкүн жарылып калса алмаштыраттырбыз. Анан бул маселени чагылдырып көргөзөйлү. Андай учурлар да болот. Мына бул жерде карындашым жашайт, эртең менен жол өтүп келатып, баллон жарылып, кыз киши кыйналыптыр аябай. Аябай кыйналып. Ошондон бүгүн сиз келиңиз деген себеби ошол. Жолдон почти машина деле айдабыз келбей калды. Айланып тияк менен айдайбыз. Биякта жол жок, тияк менен айдап. Ошо почти жол жарабай калды, жасаш керек. Мындай абал болгонуна канча жыл болду? Мындай абал болгону көп эле жыл болуп калды, 4-5 жыл болуп калды. Бирок кечеги жаңбырдан кийин аябай эле жаман болду да азырчы.
Жылына бир жолу сүрдүрүп же башка бир андай нерселер болбойт, андай болбойт. Таласпайдын эли өзү шагыл төгүп, өзү тегистейт ушул жолду. Мэрия жактан тегистелбейт ачык эле. Мэрия жактан эч Жок. бир жардам жок. Жок, жардам жок. Таласпайдын эли өзүлөр кум төгүп, КАМАЗдерди өзүлөрүнөн чыгат, өзүлөр төгүп, өзүлөр түздөйт. Абалы өтө оор. Машина айдап өтмөктүгүн жол бассаң бүтүн кайрылышыңыз жолдордо. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? 1-2-3 сөз жол боюнча. Бүгүнкү жолдон канча көп каттайсызбы бул жолдон? Абалы кандай? Сизге жагып турабы, жакпай турабы? Жолда ахвалы начар. Сара коргол көчөсү шегетиги силети жамгы жаган элети жол билдирүү болуп калат. Касыйын коргол көчөсү билдирет. Ошо жакса бүгүн көчөлүк өтүп көрөсүз. Мен дагы бир нерсени жеткиргим келет да. Бул жерде мынакей атайын жөө жүргүнчүлөр басуучу тилке бар. Мына ушул тилке менен келатам. Анан ал жоголуп кетип атат. Өзү бул жакта болуш керек эле. Бул жакка кире албайт, анан адамдар айла жок. Бул жол менен басып атат да. Мына ушундай көйгөйлөр, булардын баардыгы бириккен чогуу бир маселе да. Бул жол, жүргүнчүлөр басуучу тилке, өткөндө да бир маселени чагылдыргам, ошондогу да эле көйгөй. Андан сырткары бул жакка мынакей тротуарлар төшөгөн, бул жактан келатып, бунусуз токтоп калган же бул жак уланбайт, тигил жактан бул жакка токтоп калган. Баардыгы үзүк, сызык болуп эле ар ким каалагандай жашоосун жашап атат да. Андан сырткары могунун сапатын караңыздар. Өтө начар. Өтө начар. Булардын караңыз, краскасы түшкөн, сыры түшкөн. Мына коркунуч жараткан абалга кептеп атат да. Ушунун баары мен аким, зам акимди күнөөлөгүм келет да. Анткени алар бүгүн туура эмес саясат жүргүзүп атат. Эл журт, ошону жакшылап түшүнүп алсаңыздар, кандай деңиздер? Кандай десеңиздер, алар кайра ушул мэрдин ордун алмаштырып, же бирөө түзүк иш кыла албайт, же бирөө түзүк программа жаза албайт. Мына ушунун айынан эч бир толук кандуу иш бүткөн жок. Ушунун айынан эч бир өнүгүү жолуна да түшкөн жокпуз. Жок дегенде программанын алкагында иш алып барыш керек эле. Андай да болгон жок. Жүрүңүздөр эми сиздерге жеринде көргөзөйүн бардык маселелерди. Азыр унаа менен текшеребиз, анан абалын өзүңүздөр көрүңүздөр. Мынакей болот мырза. Көрдүңүзбү жолдун абалын? Жолдун аягына чейин алып барып көрсөтүп берейин. Карачы, машина жүрүшү өтө кыйын бул жакта. Муну эми мынтип карап отура бербей, мэрия жок дегенде эл да нааразы болуп атат да бул жактачы. Мэрия вообще көңүл бурбайт дейт. Элдер өздөрүбүз шагыл устап келип төшөп жолду оңдогонго аракет кылып атат, бирок ага болбойт дейт. Эрлан мырза, Мэрия деле муну өзү көзөмөлүн алып, карап түзөп турса болот да. Эрлан мырза, сөзүңүзгө аралжы. Мен сизге бир суроо берейин ушул жерденчи. Мен азыркы күндө азыр шаардык кеңеш өз ыйгар мукуктарын токтотту. Бирок мен депутат катары бул маселени жеринде көрчүм. Мына сиз мэр болуп калсаңыз, мэр болуп калдыңыз деп элестетиңиз. Канча чечет элеңиз бул маселени? Бул эми азыр мен угушумча бул жерде таза суу болот деп күтүп отурушуптур. Эми аны күтүп отуруп элди кыйнабай, бул асфальт деги жараксыз уже. Муну сыйрып алып салмакмын мен болсом. Сыйрып алып салып, мына карачы, как раз байканы жазып. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мен жарандык активист болом да. Ушул көчөнү бүгүн башынан аягынан чагылдырайын деп аракет кылып жүрөм. Сапаты начар, анан талкаланган, аябай мага кайрылуулар көп болуп атат да, ошонун жыйындысы менен келип атам. Мына сиз азыр мен астыма чыгып калдыңыз да, мындай жамап отурсуз. Канчадан бери жамап? Канча жылдан бери? Эми бул бузулганына мен билгенден бир 7-8 жыл болуп калды. Анан могул жерге көчөлөргө турба казылат деп, ошон үчүн бул жерде оңдобой турат. Ошол жерде көчөгө кирип кетсе, кудай буюрса турбалар, жаңы келген турбалар. Анан бул жерди жолду асфальттайбыз деген үмүт бар. Мэрияга бардык, сурадык. Башкалардан кабар алдык. Анан ошол пока турбалар бул көчөгө кетмей сайын бул көчө оңолбойт деп турат. Анан жаз күз ушул көчөдө таласпайды, жетин ушактагы жашаган балдар бүт жаз күз өзүнүн чөнтөгүнөн ушундай кум алып келип, колдон келишинче убактылуу жасап атабыз. Эми ошондо баш аягымын жамап жашаганга 7 жылдай болуп калдыбы? 5, мен билгенден 5 жыл болду. 5 жыл сиз
тынбай эле жамап атасыз. Жок, 5 жыл жаман жок. Мен мында кум болуп калганда жасап коюп атабыз. Анан мына Таласпайдагы жаамат келип жаз күз жасайт портторго. Дайыма. Салып алышып, жаз күз. Анан эмне кылабыз? Өзүбүз кам көрүшүбүз керек. Эми өкмөттөн деле сурап атабыз. Өкмөт деле ушунду кандайдыр убакыты келбей атабы же чамасы келбей атабы же акча бөлүнгөн акча жокпу ошону биз билбейт экенбиз. Ушуну колдон келсе мына турбалар кайсы көчөгө кириш керек. Ошолор киргенден кийин жаңы турба бул жерге чейин фермага чейин келип касылган чын. Эми бул жака көчөгө киришке мүмкүнчүлүгү бар да, эми ушкуда калыс жака кирсе, анан көчөнү асфальттайбыз деп берет. Асфальттайбыз деген мэрия менен акимиятта сөз бар. Ошону биз да күтүп атабыз. Анан ага чейин эле казып берип жамай берле десе, эртең жаңы турба келип калса, жаңы асфальтты казып берсе, анда да кыжалатпыз. Аке, сизге бир суроо да. Дагы канча убакыт күтө аласыз? Эми Дагы 7 жыл, 8 жыл турба төшөлөт эми десе. мындан нары дагы күтүштү мен мынча жылды күтөм деп айта албайм. Майли эртең жазда жасап берсе, андан соң болуп турат. Качан эми бизге 10 жылга деле анда сизде эрк бар экен да күтүп койгонго. Эми биз айла күтүшкө айла жок. Бирок оңдоп берсе, эртерээк кылып берсе жакшы болот эле биздики. Чатак экен бул жак. Өзүңүз көп болдуңуз как раз. Бу кайсы заманда жашап атабыз ошондо Эрлан мырза? Челек менен чыгып, замбар менен толтуруп. Атам заманда дагы жол жакшыраак болгон болуш керек. Бул алгамеге караганда, азыркы учурга карагандачы. Азыр аябай эле начар. Эми мен мындай сунушум бар эле конкретно. Муну эми азыр элдердин уктуңуз, бул шылтоо жынайт деп, суу келет деп күтүп отурушкан. 7 жыл болуптур. 7 жыл болуптур. Мынаны күтүп отура бербей, бул элди кыйнабай, бул асфальтты сыйрып ала салыш керек такыр. Алып туруп, кумдан төшөп, ошондо бир аз жеңил болот. Жамаганга мүмкүн эмес. Азыр эми жамаганга мүмкүн эмес. Тиги аксакалды көрдүңүз, ал Колго эрмектеп отуптур, Дайыма ушинтип эме кылам дейт. Жамайм дейт. Жамайм дейт. Анан ал бул эми жамгыр жааганда жууп кетет да кайра эле. Жааганда булар көрүнүп турат өзү элечи. Жамашат экен колунан келишинче аракет кылып. Жамгыр жааган эле сразу эле жууп кетет. 2 күн сайын булар жамай алышпайт да. Кыйнап отурбай асфальтты сыйрып туруп эле, пока таза суу келгенче кум төшөп туруш керек. И так буну сыйрышат. Аны эмнеге күтүп отурушат билбейм, элди кыйнап. Көп эле элдин 99% нааразы ушул нерсени сурагандар. Жолду оңдоп берип койсоңор, Таласпайда Кыргызстан көчөлү деп элечи. Сизге мындай суроо да. Сиз демилгелүү, мындай көрөгөч, жаш катары. Бул суунун бүтүшү, башталышы качан болот? Ал бүткүчө ошо жолду сиз айтып атасыз, сыйрып койгон туура эле болобу ошондо? Же эл баары бир ошо асфальт жолду күтүп отура бериш керекпи? Жок, сыйрып койгон туура болот. Себеп суунун келиши да келе элек. Бир маселе ал да. Келиши бир маселе, бүтүшү бир маселе, аябай көп убакыттарды талап кылат ал нерсе. Анан буну күтүп отурганча буну сыйрып койгон жакшы. Бул асфальт болгон учурда деле бул асфальтты алышат баары бир. Азыр эле сыйрып алып койсун, алып туруп, кумду төгүп кое берсин. Элге жеңилдик болот бир топ. Сиз айткандай төмөндө сунуштар берип өтпөдүңүзбү бир нече? Эмне азыркы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын башчылары, ошол эле мэр, ошол эле аким, ушул нерселерге акылы жеткен жокпу? Мына бул сиз сунуш иретинде да айтып атасыз азыр, эмне үчүн алар бул чараларды эске алып, жолбосо суунун келиш келбеши көп убакытты талап кылса, 5 жылдан бери бул маселени ишке ашырган эмес. Эми сиз айткандай жана кырып, башка кылып же оңдоо түздөө иштерин кылган эмес. Кайра эле ушул абалда эл күн сайын нааразы болуп атат да. Эми бул азыркы иштеп жаткан мэр буга чейинкилер деле. Булар эми азыр аким дагы буларды кайра алмаштырып, иштегенге булар Шарт түзбөй атат. Шарт түзүп бере албай аткандыр. Бирок буга чейинкилер деле келип, жеринен келип, элге түшүндүрүп, айтып кетсе болмок. Ыңгайлуу жагына чечип, эми эл менен кеңешсе болот да. Азыр элдин айтып атпаймынбы, көпчүлүгү нааразы. Өздөрү эле кылыш керек. Алардын милдети ошол. Алдында адамдар бар, келишсин, жеринен көрүшсүн, айылда, райондордо кандай маселелер бар, базып көрүшсүн. Анан кийин өздөрүнө түшүнүктүү болот. Өздөрү эле иштей берсе болмок. Бизди кыйнабайчы. Анда биз эми
иштин баарын эле бизге чыдап коет атпайбы? Анда бизди жумушуна алып алсын да биротоло. Ошондо анан өнүгөт окшойбуз. Ага чейин билбейм. Түшүнүктүү. Ар бир жерде маселени көтөрүп айтып турмайынча иштебей калышты. Түшүнүктүү. Урматтуу Токтогул шаарынын эли, урматтуу кыргыз эли, мына көрдүңүздөр, мындай көйгөйлөр күн сайын миңдеп түгөнбөйт. Мына ушулардын бири бүгүн Токтогул шаарынын Борбордук көчөлөрүнүн бири Кыргызстан көчөсүндө болуп өттүк. Сиздер менен биз бирге күтөйлү. Кандай чечимдер кабыл алат экен? Кандай кыймыл аракеттер кылат экен? Жергиликтүү өз алчу башкаруу органдарынын башкаруу бөлүгү, ошол эле мэр, акимдер кандай бир чара көрөт экен? Байкайлы. Баабызды берейли. Мына азыр Эрлан мырза жаш, терең көз карашы бар жигит өзүнүн ой пикирин айтты. Мен да ошол ой пикирге кошулам. Бүгүнкү күндө бул жол канчадан бери тешилип, тытылып туруп, элдин нааразычылыгын жаратып атканына байланыштуу. Асфальт бул катуу таш болуп эсептелинет. Ал яма болуп калса, чуңкур болуп калса, аны бүтөш кыйын. Оңдоо түздөр иштерине бир топ акчалар кетет. Эми асфальт төшөлөт дегенден кийин муну сыйрып, эң биринчи баштапкы абалына алып келип коюш керек. Ошондо элдин нааразычылыгы бир аз жоюлат деп эсептейм. А сиздер болсо бөлүшкөндү, лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.